Талас шаары негизинен 1944 жылы 22 июнда Сталиндин колу менен, Калиндин колу менен коюлган документти архивден таптырганбыз да. Анан ошондо 1994 жылы 22 июнда Талас шаарынын 50 жылдыгын өткүзгөнбүз. Ошондо Татына шаарын таласым деп атайын деп чыгарганбыз. Мына азыркы убакта болсо 80 жылдыгын белгилеп атат. Бул эң чоң жетишкендик. Мына элибиз журтубуз ынтымакта болуп, ушундай жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Ошол убактарда 91 жылы эгемендүүлүк биринчи болгондо мен эми тагдырдын буйругу экен ушул жерде биринчи жетекчи болуп иштеп калдым. Эми Талас шаарынын мэри болгончо мен бул жерде экинчи секретарь горком партиянын, председатель горисполком болуп, анан биринчи секретарь болуп, андан кийин председатель горсовет деген болгон, андан кийин глава государственной администрации деген башчысы болуп деген биринчи ушундай должносттор болгон. Ошол убакта биринчи горсовет, биринчи глава госадминистрации, биринчи мэр болуп, ошол 91-жылдан бери иштеп баштады. Агай, кечиресиз, мына эгемендүүлүк киргенде биринчи шаар кала башчысы болупсуз, ошол процесстен бир аз айтып берсеңиз, кантип курулдуңуздар, негизи? Бул эми мына көп убакыт өттү, анда бир аз кыйын убакыт эле. Союз тарап ар кандай тармактар өзүнчө болуп иштеш абдан татаал мезгил эле. Анткени Союз убагында поставка Союздан болчу, ушак менен тыгыз байланыш болчу. Баардык иштер Союз менен бириккен мезгилде. Анан чынын айтканда ошол убакта дотационный республика болчу. Анан өзүбүздү өзүбүз багыш кыйын болчу. Биринчи убактарда абдан эле кыйын болду. Эми бирок эл ынтымактуу болуп, жакшы иштешип